Биз чарчап чалыкпадык. Биз Аль-Мусаннанын урпагыбыз. Ирактын арстаны Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани. Бул ырсабы Вавилондогу перстердин пилин өлтүргөн Мусаннага арналат. Фараздак. Ислам улуу дин. Эгер инсан аны табияты жана ички дүйнөсү менен жашоосуна алып кирсе, бул дин аны Аллах жараткан макулуктардан коркпой турган улуу инсанга айландырат. Улуу баатырыбыз Ирактын арстаны, Шайбан уруусунун шейхи жана алардын аскер башчысы Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани. Анын тарыхы Аллахты жалгыздоонун маанисин камтыйт. Акыйкатта инсан жалгыз Аллахка гана кулчулук кылуусу зарыл. Инсан Аллахтан гана коркуп, ага гана кулчулук кылат. Анткени жаратуу жана рызкы берүү жалгыз Аллахтын гана колунда. Ким чын дилинен Аллахты жалгыздаса, анда ал анын бардык жаратылыштын падышасы экенин түшүнөт. Ошондо ал Аллахтан башка ага пайда да, зыян да бере албасына ынанат. Мына ошондо анын жүзүндө улуулуктун нуру жаркырап чыгат. Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани Ирактын чет жакасындагы Перс империясынын чек арасында жайгашкан Шайбан уруусунун аскер башчысы болгон. Ал коому менен бирге хижраттын 9-жылы исламды кабыл кылган. Тагыраагы пайгамбарлыктын акыркы жылдары ал исламды кабыл кылгандан кийин эле перстер менен салгылашкан. Ошондуктан ал перстер менен согушкан биринчи мусулман катары эсептелген. Ал Бану Шайбан уруусунан чыккан баатырлары менен бирге Иракты басып турган улуу Перс империясына кол салган. Аль-Мусанна перстер менен болгон салгылашууларды биринин артынан бирин жеңип турган. Анын бул жеңиштеринин кабары халифалыктын борбору Мединага жеткенде, момундардын падышасы Абу Бакр ас-Сыддык бул жеңиштердин ээси тууралуу сурап кызыга баштайт. Ас-Сыддык жанындагылардан сурайт: анын кимдигин биле элегибизде эле анын жеңиштеринин кабарлары келип жаткан адам ким? Адамдар ага: ал адам бизге жат эмес, анын теги да белгилүү. Ал Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани деп жооп беришет. Андан көп өтпөй Аль-Мусанна Абу Бакр ас-Сыддыкка жеке өзү келип, коому менен перстерге каршы согушууга уруксат алып кетет. Мен Аль-Мусанна перстер менен согушууга уруксат сураганы келгенде, момундардын падышасы Абу Бакр ас-Сыддыктын акылына эмнелер келгенин билбеймин. Бирок менин Абу Бакр ас-Сыддык анын бир канча жыл мурда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келгендеги жүзүнөн башка жүздү көргөнүнө шек күмөнүм жок. Ал күнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбаниге бир иш сунуштаган. Эгер ал ошондо кабыл кылганда, ал аркылуу жер тарыхын толугу менен өзгөртө алмак. Анда азыр аны Аль-Мусанна ибн Хариса аль-Ансари деп айтып калмакпыз. Ал эми анын Бану Шайба коому тарыхта ансарлар деп айтылып калмак. Меккедеги исламга чакыруудагы бир топ оор жылдардан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Курайштардын чакыруу жолун тосуп койгонун түшүнөт. Сүйүктүү жары Хадижа жана Курайштардын каарынан коргоп турчу абасы Абу Талиптердин көзү өткөндөн кийин меккелик мушриктердин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга жана аны менен бирге болгон мусулмандарга болгон душмандыктары күчөгөн. Ошондо Меккеден көчүп кетүү иши каралган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам альтернативалуу планды ишке ашырууга киришкен. Ал мусулмандарды көчүрүү үчүн башка араб урууларынан башпаанек издөө эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккени зыярат кылууга келген ажылардын делегаттары менен жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган. Анын бул ишине эң жакын досу Абу Бакр ас-Сыддык жардам берген. Анткени ал арабтардын арасында бармак менен санай турган белгилүү санжырачылардан болгон. Абу Бакр ас-Сыддык бул ишке өтө туура тандалган. Чындыгында
Абу Бакир ас-Сыддыкка өтө олуттуу иш жүктөлгөн. Анткени жер бетиндеги пайгамбарлардын эң акыркысын кабыл алчу урууну тандоо оңой иш эмес эле. Ошондуктан ал бир урууну өтө тактык менен изилдеп баштаган. Ошондой күндөрдүн биринде ажыларды кыдырып жүргөн Абу Бакир ас-Сыддыктын олуттуулук жана бейпилдик байкалган бир отурушка көзү түшөт. Ас-Сыддык аларга барып салам айткан соң алардан кайсы коомдонсуздар деп суроо узатат. Алар Шайбан ибн Саалабаданбыз деп жооп беришет. Ошондо Абу Бакир ас-Сыддык пайгамбар алейхиссаламга карап, ата-энем сизге курман болсун. Булар коомдорунун эң мыктылары. Алардын арасында Мафрук ибн Амр, Хани ибн Кубайса, Мусанна ибн Хариса жана Ан-Нуман ибн Шарик бар. Абу Бакир ас-Сыддык: элиңердин саны канча? Мафрук: биз 1000ден көбүрөөкпүз, бирок 1000 аскерди жеңип алуу оңой олтоң иш эмес. Абу Бакир ас-Сыддык: өзүңөргө канчалык деңгээлде бекемсиңер? Мафрук: биз олуттуу аракет жана тырышчаактык кылабыз. Ар бир элдин өзүнүн чеги болот. Абу Бакир: душмандарыңар менен кандай согушасыңар? Мафрук: биз согушта өтө ачуулуу болобуз. Ал эми ачууланганыбызда өтө күчтүү болобуз. Биз күлүк аттарыбызды балдардан, куралдарыбызды саан төөлөрдөн да артык көрөбүз. Жеңиш Аллахтан. Ал кээде бизге берет, кээде душмандарыбызга берет. Мафрук Абу Бакырды Курайштан чыккан пайгамбар деп ойлоп, ага мындай дейт: Курайштын бир тууганы сенсиңби? Курайш уруусундагы пайгамбармын деген сенсиңби? Абу Бакыр ас-Сыддык: анын Аллахтын элчиси экендиги силерге да жеттиби? Мына ал киши. Мафрук: ооба, бизге анын кабары жеткен. Эй Курайштын тууганы, бизди эмнеге чакырасың? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын жалгыздыгына, анын шериги жоктугуна жана менин Аллахтын элчиси экендигиме күбөлүк берүүгө. Ошондой эле мен силерди мага орун очок жардам берүүңөргө чакырамын. Анткени Курайш Аллахтын ишине каршы чыгып, анын элчисин жалганга чыгарып, акыйкаттан батылды, бузукулукту артык көрүп жатышат. Ал эми Аллах беймуктаж, макталган зат. Мафрук: эй Курайштын тууганы, дагы эмнеге чакырасың? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткын: келгиле, мен силерге Роббиңер арам кылган нерселерди Курандан окуп берейин. Ага эч нерсени шерик кылбагыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла, кедейликтен коркуп, өз балаңарды өлтүрбөгүлө. Ан'ам сүрөсү 151-аят. Мафрук: эй Курайштын тууганы, дагы эмнеге чакырасың? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: албетте, Аллах адилеттүүлүккө, жакшылыкка, тууган уруктарга кайрымдуулук кылууга буйруйт. Нахл сүрөсү 90-аят. Ан'ам сүрөсү 151-аят. Мафрук: Аллахка ант болсун, эй Курайш тууганы, көркөм кулк мүнөздөргө жана жакшы иштерге чакырдың. Ал эми сага каршы чыгып, сени жалганчы дегендер өздөрү жалганчылар. Бул Хани ибн Кубайса биздин шейхибиз жана диний жол башчыбыз. Ошондо Хани чыгып айтат: эй Курайш тууганы, сөздөрүңдүн баарын уктум. Мен сенин биз менен олтуруп олуттуу маселелерди айтып берген бул отурушубузда өзүбүздүн динибизди таштап, сенин диниңди кабыл кылсак, акылга салбай иш кылган болуп калабыз деп ойлойм. Шашылууда адашуу көп болот эмеспи? Биздин артыбызда да аларсыз эч нерсе кыла албай турган адамдар бар. Ошондуктан сен да, биз да ойлонуп көрөлү. Андан кийин ал Аль-Мусанна ибн Харисаны сөзгө кошууну каалап мындай дейт: бул Аль-Мусанна ибн Хариса биздин шейхибиз жана аскер башчыбыз. Аль-Мусанна айтат: эй Курайш тууганы, сөздөрүңдү уктум. Менин жообум да Хани ибн Кубайсанын жообундай. Мен сенин биз менен олтуруп олуттуу маселелерди айтып берген бул отурушубузда өзүбүздүн динибизди таштап, сенин диниңди кабыл кылсак, акылга салбай иш кылган болуп калабыз деп ойлойм. Анткени биз Ямама менен Самава шаарларынын ортосундагы эки булактын жанында жайланышкан элбиз. Түшүндүрмө: Ас-Самава
Irактын түштүгүндөгү шаар. Түшүндүрмөнүн аягы. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: ал эки булак кандай булактар? Аль-Мусанна Хосровдун Кисра дарыялары жана арабтардын суулары. Хосровдун дарыяларында жаман иш кылган адам кечирилбейт, үзүрү да кабыл кылынбайт. Ал эми арабтардын сууларындагынын айыбы кечирилип, үзүрү кабыл кылынат. Биз ал жерге Хосров менен жаңы нерсе алып келүүгө жана ал жерди өзгөртө турган адамды да киргизбөөгө келишим түзүп отурганбыз. Менимче бул иш падышалар жактырбаган нерсе. Эгер биздин арабтардын сууларынын жанында сага баш калкалоо берип, жардамдашуубузду кааласаң, биз аны аткарабыз. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: силер жаман эмес жооп берип, чындыкты айттыңар. Бирок Аллахтын динине, анын ар тарабынан коргогондор гана жардам бере алат. Субханаллах, кандай гана сонун тандоо. Бану Шайба уруусу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнүн көркөмдүгүн жана исламга чакырган нерселердин улуулугун түшүнүштү, бирок акыркы чечимди уруунун аскер жетекчиси Аль-Мусанна ибн Харисага жүктөп коюшту. Ал өзүнүн тандоосун айтты. Негизи жашоонун баары тандоолордон турат эмеспи? Бир эле тандоо сени асманга көтөрүшү мүмкүн. Ал эми бир тандооң сени 7 кабат жердин түбүнө түшүрүп салуусу мүмкүн. Албетте, бул экөөнүн арасында ортолук тандоо да бар. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аларга көчүп барууну жана алардын ага жардам берүүсүн сунуштады. Аль-Мусанна өзүнүн акыркы тандоосун айтты. Бул сунушту кийинчерээк Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Аус жана Хазрач урууларына айткан. Тактап айтканда, эгер Аль-Мусанна Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сунушун кабыл кылганда, Бану Шайба коому ансарлар деп аталып калмак. Түшүндүрмө: ансарлар Аллахтын элчисине жана аны менен бирге болгон мусулмандарга баш калкалоо берип, динди жеткирүүдө жардам кылгандар. Түшүндүрмөнүн аягы. Аль-Мусанна коомунун атынан сүйлөп жатып, арабтардын көркөм адеби менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын динине жардам берүү үчүн бул динге каршылык жаралганда бир гана арабтар менен согушууну кабыл алаарын, ал эми дүйнөдөгү чоң империялар менен беттешке катыша албастыктарын айтты. Аль-Мусанна курч акылы жана мол тажрыйбасы менен убактысы келгенде алдындагы адамга дүйнөдөгү бардык залым падышаларга каршы күрөшөөрүн түшүнгөн. Анткени бул кишинин дини дүйнөдөгү бардык эзилгендерди залым падышалардан куткаруу үчүн, башкача айтканда, адамдарды өзү сыяктуу адамга ибадат кылуусунан куткарып, жеке Аллахтын ибадатына багыттоо үчүн келген эле. Аль-Мусанна коомунун аскер жетекчиси катары аскердик маалыматтарга жана экономикалык мүмкүнчүлүктөргө таянып, анын саны 1000ден ашпаган аскери Перс империясынын Азиянын тоолорундагы жана чөлдөрүндө жайгашкан миллиондогон аскерлерине каршы туруштук берүү мүмкүн эместигин жакшы билген. Чындыгында Аль-Мусанна ибн Хариса Аш-Шайбанидин чечими реалдуу жана акылдуу чечим болду. Бирок ал ошол учурда пайгамбар алейхиссалам алып келген бул дин дүйнөлүк негиздерге таянган реалдуулукту кабыл кылбаган улуу дин экендигин түшүнбөй калган. Бул дин улуу бир эрежени түшүндүрүү үчүн келген. Эгер Аллах жардам берсе, силерди эч ким жеңе албайт. Эгерде жардамсыз өзүңөрдү өзүңөргө таштап койсо, Аллахтан башка силерге ким жардам берет? Момундар Аллахка гана тобокел кылышсын. Алу Имран сүрөсү 160-аят. Аль-Мусанна чечимин айткандан кийин чечим чыгаруу кезеги Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келет. Акыйкатта Мусаннанын чечими жагымдуу тандоо болду. Ал эми Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жана аны менен бирге болгон мусулмандар Меккеде алсыз эле. Дал ушундай учурда Бакыр ибн Ваилдин жана Аднанилердин Рабиа урууларынын да эң улуусу Бану Шайбан, анын белгилүү жана эр жүрөк коому Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга
бардык арабтардан коргоп жардам берүүнү сунушташты. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул жагымдуу сунушту кабыл кылдыбы? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул жагымдуу сунушту убактылуу чечим катары кабыл кылып, өзү менен бирге жүргөн мусулмандарды коргоо жана жаңыдан өсүп келе жаткан мамлекетин тургузуп алууга көзү жетип турса да кабыл кылбады. Перстердин ал учурда римдиктер менен алек болуп жүргөн мезгили эле. Алар мусулмандарга өзгөчө алдыдагы аз гана жылдардын ичинде кол сала алышпайт эле. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кыска сөздөрү менен бирге бир сабак берип кетүүнү каалагандай көрүнөт. Албетте, Аллахтын динине анын ар тарабынан коргогондор гана жардам бере алат. Ким бул негизги эрежени түшүнбөй туруп, мүмкүнчүлүгү менен жеңишке же өз ишинде бийиктиктерге жетем десе, анда ал терең адашыптыр. Ал эми бул негизги эрежени түшүнбөй туруп, аны иш жүзүнө ашырамын дегендер жөнүндө таптакыр сөз кылбай койсок деле болот. Диндин өкүмдөрү жана анын негизги эрежелери бир адамдын напси каалоосу менен бир-бирден алынбайт. Жок, анын баары бирдей алынуусу зарыл. Мусаннанын чечимине сын пикириңерди айтуудан мурда ар бириңер өзүңөр жообунда өзүңөр эле биле турган суроолорду узатып көргүлө. Аллах Таала буйруган бардык нерселерди кабыл кыласыңбы же өзүңө ылайык болгондорунбу? Намаз окубастан орозо кармайсыңбы же намазды да окуп, орозону да кармап, бирок кээде жалган сүйлөп, адамдарды алдап, алардан пайдаланып жана арам тамактарды жейсиңби? Же намаз да окубай, орозо да кармабай, бейишке киргенге жүрөгүмдүн тазалыгы жетет дегендерденсиңби? Эгер кыз бала болсоң, шарият көрсөткөн кийимди кийесиңби? Же дин бул жакшы кулк мүнөздөн ибарат деп ойлогондордонсуңбу? Чындыгында Аллахтын динине аны ар тарабынан толук коргогондор, сактагандар гана жардам бере алышат. Бул дин ибадаттарды да, жүрөктөрдүн тазалыгын да камтыган дин. Таза жүрөксүз ибадаттын өзү жетпегендей эле, ибадатсыз таза жүрөктүн пайдасы тийбейт. Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани бул нерсени кийинчерээк, жүрөгүнө ыйман нуру орногондон кийин түшүнүп калды. Исламга чейинки коркунучтарынан арылды. Анын ордуна Аллахка болгон ыйманды орнотту. Ал жеңиш даярдануу жана курал жарактан эмес, Аллахтан гана келерине ынанып, перстердин залым империясына каршы согушуп, казаттарды биринин артынан бирин жеңип жатты. Андан кийин момундардын халифасы Абу Бакр ас-Сыддык ислам аскерине Халид ибн аль-Валидти баш колбашчылыкка дайындап, чыгыш фронтуна жибергенде, Аль-Мусанна Халид ибн аль-Валидтин аскеринде катардагы жоокер болуп салгылашууга жан дили менен ыраазы болгон. Византиялыктардын коркунучу күчөгөндөн кийин Абу Бакр ас-Сыддык Халид ибн аль-Валидти Шам тарапка батыш фронтуна жиберүүгө аркасыз болгон. Ошондо Халид Ирактагы ислам аскерин Аль-Мусаннага таштаган. Аль-Мусанна бир канча казаттарга кирген. Алардын эң белгилүүсү ал хижранын 13-жылы Рабиул Аввалдын соңунда болгон Вавилондогу казаты. Ошол жылы перстердин жаңы Хосрову, Арташирдин уулу Шахрвараз Хурмуз Жазавей ханын жетекчилиги астында Аль-Мусанна жана анын аскери менен салгылашуу үчүн өтө чоң аскер жиберет. Мусанна Хирадан чыгып, Вавилонго барып токтойт. Хосров Шахрвараз перстердин арабтарды акарат кылуу адаты боюнча Мусаннага кат жиберет. Анда мындай дейт: мен силерге Персиянын жапайы жашоочуларынан аскер жибердим. Алар тоок багып, чочко кайтарышат эле. Араб баатыры Мусанна ага ислам улуулугунун руху куюлган жооп жиберет. Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбаниден Шахрвараз ибн Арташирге: сен экөөнүн бирисиң, же залымсың, ал сага жаман, бизге жакшы, же жалганчысың. Аллахтын алдында жана элдердин арасындагы жалганчылардын эң жаманы ал падышалардын жалганчылыгы. Жиберген аскериңден
Senin kimlerге muhtaç bolup kalgaның көрүnүp турат. Айла амалыңарды туук жана чочко багарларга кайтарган Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Перстер бул каттагы мусулмандардын улуулугун, туук жана чочко багарларга күнү калган перстердин улуу империясынын кемсингендигин камтыган тамгаларды көргөндө жүрөктөрүнө коркунуч кирет. Перстер бул улуулуктун жана таттуулуктун чыныгы маанисин көрсөткөн катты тескери жорушуп, аттиң араб мусулманынын кадырына доо кетирбей койсок болмок экен деген ойдо калышат. Улуу баатыр Мусанна ибн Хариса аскерлери менен перстерди көздөй жүрүп олтуруп, эки аскер Вавилондо жолугушат. Согуш аеосуз башталып, мусулмандар перстердин үзгүлтүксүз чабуулуна эрдик менен каршы турушту. Перстер Азиянын бир өлкөсүнөн алып келген чоң пилди да согушка салышкан эле. Алар аны менен мусулмандардын катарын бузуп, өмүрүндө пил көрө элек аттарды үркүтүп жатышты. Мусулмандар бир убакта кокустан эле перстердин катарына чагылгандай кол салып кирип, пил тарапка бет алган бир атчан баатырды көрүшөт. Ал эр жүрөк баатыр Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани эле. Пилге жетип барып, аны сайгылап кансыратканда, ал да билгендей перстердин аскер башчыларынын үстүнө кулайт. Мусулмандар бул көрүнүшкө кубанышып, Вавилондун жерин титирете Аллаху акбар деп сүрөөн салышат. Перстер бири-бирин түрткүлөп, тебелеп тепсеп, согуш талаасынан качып жөнөшөт. Мусулмандар алардын артынан кууп, жеткенин чаап жерге кулатышат. Бул перстердин толук жеңилгени болду. Ал эми мусулмандар үлкөн олжого ээ болушту. Качууга жетишкендери Сасани империясынын борбору Мадаинге чейин токтобой качып барышкан. Перс Хосрову аскеринин Мусаннадан жеңилип калган кабарды укканда жүрөгү кармап өлгөн. Арабтардын акыны Фараздак кийинчерээк Аль-Мусаннаны Вавилондогу эрдигин камтыган ырсаптарын жазган. Бул ырсабы Вавилондогу перстердин пилин өлтүргөн Мусаннага арналат. Вавилондон кийин перстер мусулмандардан өч алуу үчүн өтө чоң аскер даярдайт. Момундардын падышасы Умар ибн аль-Хаттаб Иракты бошотууга чыккан ислам аскеринин баш кол башчылыгына улуу сахаба Абу Убайда ас-Сакафиди дайындайт. Аль-Мусанна адаттагыдай эле ак көңүлдүүлүк менен башчылыкты тапшырып, катардагы жоокерлерге кошулат. Эки аскер хижраттын 13-жылы Көпүрө согушунда беттешет. Бул казатта перстер мусулмандарды алдап коюшат. Мусулмандар Ифрат дарыясындагы көпүрөдөн өтүшкөндө, алардын артынан көпүрөнү бузуп салышат. Ошондо Абу Убайда жана аны менен бирге 1800 мусулман шейит болушат. Алардын арасында чөгүп өлгөндөрү да болгон. Аль-Мусанна да оор жаракат алган, бирок ал калган аскерлерди перстердин көп сандагы аскеринен куткарып, алардан узагыраак жерге чыкканга жетишкен. Көпүрө салгылашуусунан кийин перстер мусулмандарды биротоло жок кылуу үчүн аскеринин санын дагы көбөйтөт. Ошондо Аль-Мусанна перстерден качканбы? Ал көпүрө казатындагы жеңилүүдөн кийин өмүр бою эч нерсе кыла албай өткөнбү? Аль-Мусанна алсыздап, жеңиш Аллахтан келеринен үмүтсүз болгонбу? Биз чарчап чалыкпадык. Биз Аль-Мусаннанын урпагыбыз. Басып өттүк шөкөттүү жолду, күбө болду буга карт тарых. Аскер башчысы Аль-Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани көпүрө казатында калган жараатына карабастан, Иракта калган аскерлердин баарын жыйнайт. Ал Перс империясынын аскери менен кайрадан жолугуу үчүн алдыга көздөй жыла баштайт. Эки аскер чечүүчү Аль-Бувайб казатында жолугушат. Тарыхчылар бул казатты өтө зарылдыгы жагынан Ярбук согушуна окшотушкан. Анткени Аль-Бувайб салгылашуусу мусулмандар менен перстердин эң негизги жана чечүүчү согушу болгон. Аллах Таала бул казатта Аль-Мусанна жана анын баатырларын перстердин аягы көрүнбөгөн аскерлеринин үстүнөн жеңишке жеткирген. Бул салгылашууда перстердин 100 000 аскери өлтүрүлгөн. Ошондуктан
Бул Аль-Бувайб согушун ондуктар күнү деп да атап коюшкан. Анткени мусулмандардын арасындагы белгилүү 100 баатырдын ар бири перстерден 10 адам өлтүргөн эле. Мусулмандардын Аль-Бувайбдагы жеңиши Сасанилердин империясынын бүтүүсүнүн башталышы болгон. Аль-Мусанна Аль-Бувайб салгылашуусунан кийин Көпүрө согушунда алган оор жаратынан улам шейит болгон. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындан бир канча жылдар мурдага Аллах Таала сага перс жерлерин белек кылат деген пайгамбарлык кабарын өз көзү менен көргөндөн кийин кетти. Ал учурда Аль-Мусанна перстердин күчүнөн коркуп, жакшы чечимин чыгара алган эмес эле. Бирок ал андан бир канча жыл өткөндөн кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын эмнени айткысы келгенин түшүнгөн. Ал ошондо гана туура чечим чыгарып, жүрөгүндөгү Аллахтан башкалардан коркууну өчүрүп, ысымын улуу инсандардын катарына алтын тамгалар менен жазып кетти. Жашоо биз тандаган тандоолордон, чечимдерден турат эмеспи? Эгер жашоодо туура эмес чечим чыгарып алган болсоң, анда өмүр бою туура эмес чечимин оңдоого аракет кылган жүрөк Аль-Мусанна ибн Хариса Аш-Шайбани сыяктуу бол. Ал соңунда туура тандоосун тандады. Мен Мусаннага арналган "Биз алсыздабадык" деген ыр саптарын жазганымда аябай толкунданган элем. Кийинчерээк бул ыр саптарын Кувейттик Наиф Шархан аттуу аткаруучу нашид түрүндө ырдап чыккан. Аллахтын фазилети менен бул нашид ислам нашидтеринин арасындагы эң белгилүү нашидтерден болду. Мен Мусаннаны үммөттүн жана кайра жаңылануунун символу катары көргөндүгүм үчүн анын ысымын ырымдын башына жайгаштырдым. Бул баатырдын жашоосунун тарыхы үмүт оту өчкөндөн кийин аны кайра жандандырууну билдирет. Менин эмгектеримдин баары жүрөгүбүздөгү мына ушул башкалар өчүрүүнү каалаган үмүттүн рухун кайра жандандырууга багытталат. Төмөнкү ыр саптарындагы сөздөр улуу баатыр Аль-Мусанна ибн Хариса Аш-Шайбани жаңылангандай жаңыланууга себеп болсун деп үмүт кыламын. Улуу жолдо улуу максатты көздөп жүрүп чарчабадык биз. Ал анткени чарчоо билбеген Мусаннанын урпагыбыз. Басып өттүк шөкөттүү жолду, күбө болду буга карт тарых. Каармандыкка барактар толду, тустар шаары кулаганда Эркака Аллаху акбар деп саптардын алдында турат. Анын эрдик каармандыгын Аль-Мадаин шаарынан сура. Билекте күч, жүрөктө ыйман, ар нерсеге шайма-шай такпыз. Кайрат кылып эгер чыдасак, тоонун башын жулуп алмакпыз. Жаратканды ыраазы кылайын деп жүрдүк кандуу талаадан эчен. Жеңиштерди тарых бетине жазып койдук каныбыз менен. Муну биздин душмандарыбыз Тарса менен Монгол тана албайт. Эч бир үммөт мусулмандардай каны менен тарых жаза албайт. Ислам күчү согушта жеңип, калааларды алганда беле, же болбосо жаалдуу жүрөккө чексиз сабыр салганда беле. Күчүбүз да, сабырыбыз да бар экенин көргөзө алдык. Европага багыттап тарих суу койнуна салганда кеме. Түн күн дебей, чарчап талыкпай, чөлдө кездик, деңизде сүздүк. Талабыбыз Аллах ыраазысы, шан шөкөттөн күдөрдү үздүк. Ошондуктан картайган тарых тамгалады ислам шооратын. Мусаннанын урпактары түбөлүккө калтырды атын. Бирок Аль-Мусаннанын көзү өткөндөн кийин Ирактагы мусулман аскерлерине эмне болду? Андан кийин мусулмандардын аскерин кайсы жүрөк баатыр башкарып калган? Анын укмуштуу тарыхы кандай болгон? Эмне үчүн Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Ухуд казатында ага карап жылмайган? Чечүүчү Кадисия салгылашуусунун тарыхы кандай болгон? Кезектеги улуу инсан